баланы тарбиялоо кандай чечилет, баланы багуу кандай чечилет, балага билим берүү кандай чечилет. Ортолорун бири-бирине байланыштырган нерселер бар, бирок ата-эне баарын чогуу эле кылып койгон да. Ооба. Бизде жакшы сөз бар го. Ата-эне. Ата-эне бир ата-эне 10 баланы бага алат. Бирок 10 бала бир ата-эне бага албайт. Кандай улуу сөздөр да буларчы. Өзүнчө эле ушу чечмелей турган болсоң, том китептер жазылат. Азыр сиз айткандай чын-чынга келгенде биз балдардын тарбиясына, илимине карабай калдык. Ошо ыйлабай эле курсагы ток болуп жүрсө болду да. Ошонусу эле карап калдык да. Алып келип эле берип атасың, мына үйдө бардыгы бар го, дагы сага эмне жетишпейт. Айланып кеткен ага көп нерсе жетишпейт. Өтө көп нерсе жетпейт. Бул курсак эле тоюп эле ойноп эле жүрө турган болсо болду эмес. Адам баласы эки денеден турат. Ушуну түшүнүш керек. Биринчиси тышкы дене. Бул мына физиология. Тышкы дене. Бул топурактан жаралган. Эми топурактан чыккан нерсе менен тоет да. Денебиз топурактан жаралдыбы? Топурактан чыккан, ошол эле нан, будай топурактан чыкты, ошол эле мөмө, жемиш, бардыгы топурактан чыккан нерсе менен тоет. Ошо топурактан чыккан нерсе менен колубузду кокодой, бутубузду букадай кылып чоңое беребиз. Бирок бул жакта рух бар да. Рух бар. Руханият бул Аллахтан келген нур. Бул Куран, хадис менен тоет. Бул Аллахтан келген нур, Аллахтын өкүмү менен тоет. Сенин денең бардыгы рухуң ачка боло турган болсо, кодум эле бүгүнкү күндөй да. Бардыгы бар. Чоң кишиге деле, кичинеси деле бардыгы бар. Киерге, жетерге, минерге бардыгы бар. Бирок дагы деле бир нерсе жетишпейт да. Үйгө киресиң, ары басасың, бери барасың, бир нерсе жетишпегенде эле айла жок эле түтүн жутат да. Айла жок эле тамекин тартып, ачууланып эле бир сөз айтсаң жетпейт. Эки сөз айтсаң ашык чакылат. 1,5 сөз таппай сен кыйналасың да. Неге урматтаган? Руханият ачка. Рух ачка болгондон кийин муну өзүнүн данына берип тойгозмоюнча эч нерсе жетишпейт бугачы. Ошондуктан ар бир балага биз Куранды дагы, биз хадисти дагы, ошол эле учурда өзүбүздүн кыргыз китептерде муну дагы адабий нерсени дагы үйрөтүшүбүз керек. Пайгамбардын сүннөтү. Мисалы пайгамбар айтып атат, ар бир үйдө таалим тирилсин. Ар бир үйдө таалим болсун. Таалим десе эле биз ошол эле фазайлы мал же фазайлы хад же болсо фазайлы садакат эмес. Ошол эле математика, ошол эле физика, ошол эле химия, ошол эле биология. Ошолорду балдарга таалим берип, окутуп үйрөтүшүбүз керек да. Ал өзү изилденип китеп окуп, руханиятын тойгозгон болсо, андан кийин бар болсо 5 болот, жок болсо 15 болот да. Анан барга шүгүрчүлүк, жокко сабырдуулук ошондо пайда болот. Бүгүнкү күнү ошо руханият ачкалыктан аны кылса дагы рахат албайт, муну кылса дагы рахат албайт. Анан өлгөнгө туура келип атат, асын өлгөнгөчү. Неге? Анткени Аллах Таала бизди жаратып адам атабызды бейишке киргизди да. Демек биздин рух бейишти көрүп калган. Рахатты көрүп калган. Эми бейишке кирмейинче, же болсо ошонун рахатын алмайынча бул тынчсыздана берет. Адам баласы ар бири, мейли динди түшүнөбү, түшүнбөйбү, ар бир адам баласы рахат менен жашаш керек да. Рахатсыз жашоо мүмкүн эмес. Рахатсыз жашоо мүмкүн эмес. Күндө эле кайгы, ызычуу, жаңжал, тополоң боло берет болсо, адам баласы өзүн өзү өлтүрүп салат. Өзүн өзү өлтүрүп салат. Өлсөм кутулдумбу дейт. Жок, өлсөң кутулбайсың, өлсөң тутуласың. Аны түшүнбөйт да. Ошон үчүн жок дегенде кичине рахат болуп, аха күлкү болуп, маанайы ачык жүрө турган болсо, андан жашоо алдыга уланат. Биздин максат мына ошол, ар бир адам руханий рахат алып калсын. Руханиятты тарбиялап калсын. Мына ошол тарбия боло турган болсо, мына ошонун бир аз болсо дагы азыктана турган болсо, эми калган нерселер убактынча экендигин түшүнөт. Көрбөгөндөй болуп кетесиң, эч нерсе эмес. Кичине мындай кылып кой, чыдап кой, көрбөгөндөй болуп кетесиң. Акыйкатта канча нерсени көрбөгөндөй болуп кеттик го, Мына карантинде уже көрбөгөндөй болуп кеттик. Канчалаган ооруларды дени башы таза болгондон кийин көрбөгөндөй болуп кеттик. Булар кудум эле калган нерсе, өтүп кете бере турган нерсе да. Ошон үчүн руханий балагабы, кызгабы, чоңгобу, кичинегеби, жашкабы, карыгабы руханий рахат жеткирүү биздин максат да. Демек, тарбия бул рух берилүүчү нерсе. Рухтун акысы. Албетте. Тамагаш дененики. Тамагаш дененики. Демек биз бүгүн дене менен гана алек болот бизда. Дене менен алек болуп атабыз, анан алек болгонубузду билбей эле мындай деп айтып атабыз да.
жан багыш фарыз депчи. Жандагы баш керек да, туурабызда жан багыш фарыз дейбиз. Ооба, жан багыш фарыз, бирок жан багыккан жокпуз ушул убакка чейинчи. Ошол азыр денебизди эле багып келатабыз да. Бир карыш курсак үчүн эле берип атабыз. Жан рухту бакпай атабыз да. Акыйкатта аны багыш фарыз. Аны намаз окусаң, аны Куран окусаң, аны дуа кылсаң, же жакшы сөз уксаң, насаат айтсаң, насаат уксаң, анан жаның багылат да. Рух башкан не болгондо, тойгондо канча рахат алып каласыз, Азыр караң, мына өзгөчө өзүбүз намаз окуп эле жүрөбүз. Куптанды убагында окуп алсаң кандай жеңил дейсиң, карыздан кутулдум, Болду, эми түнүң ушунчалык узун рахат да. Азыр бир кары чөткү Куран окуп берди. Курандычы угуп туруп эле рахат алып атасың да. Сонун окуйт экен. Дагы бир аз окуй түшсө, дагы окуй берсе экен. Жөн турсаң дагы окусун деп. Анын окуганын угуп биз рахат алып атабыз да. Эгер өзүң ошентип окусаң кандай рахат да. Өзүң ошентип окусаң кандай рахат. Кече эле бирөө менен отуруп келдим, 21 мамлекетке барып келдик. Ошол айтып атат, Колумбияга бардым дейт. Арабтын урпактары экен, бирок христиан чокунуп кетти барчы. Булар бир жерге барып намаз окубаса, магазиндегилер, домдогулар көргөн бардыгы эркек, аял, жаш, кары деп түшүп келишти да бардычы. Карап туруп, булар Аллаху акбар десе, кыбла бияк карап турат, алар муну карап алган. Бирок кызыктырбайт. Аллаху акбар десе бардыгы дуурайт экен да. Рүкү кылса рүкү кылып, намаз окуса намаз окусуп, эмне иш кылдыңар дейт экен да. Биз намаз окуса, өлө рахат алдык депчи. Эч нерсени билбей туруп, ошол туураганыга рахат алып атат да. Канчалык жеңил деп калып атат. Азыр деле туугандарыбыз, өзүнүн агыларыбыз эч кандай намазга келбейт, бирок жумага бир жолу келип туруп, канча рахат алып атат да. Жеңил деп калдым, өтө сонун болду, намазыңыз кабыл болсун депчи. Ошону 5 мал намаз окуса, кандай рахат, кандай жеңил дейт. Канча нерсени сырттан, кулактын сыртынан өткөргөнгө туура келет да. Бүгүн ошол нерсе болбогондуктан, жөн эле дүйнө болуп калгандыктан, ошондон бир сөз көтөрө албайт да. Бир сөз көтөрө албайт. Анан айло жок асын өлүп атат, айло жок башка иштерге барып атат, жаман иштерге. Неге? Эптеп бактылуулуктун бир даамын татып калсам деген ойдо да. Бактылуулуктун даамы бардыгы өзүбүздүн Куранда турат. Өзүбүздүн бузулганда оңдо турган китебибизде турат. Максат ошого келе турган болсо, анан ар бир инсан рахат алат, ар бир инсан жеңил жашайт, ар бир инсан жыргал менен бактылуу жашайт да. Анан ушул тарбия маселесинде бир кичине изилдөө жүргүзүп атып, чоң устаздын бир окуясын угуп калдым. Жана буну балким айтып берсем башкаларга да пайдасы болот го дейм. Чоң устазыбызга бир апа чалар экен дагы, устаз мага келип дем салып бериңиз деп суранар экен. Анан устаз өзү сабак берген киши да. Эми дем салбайм мен апа десе болбой эле суранат экен. Өзүңүз келбейсиз да болбойт экен, мен тура албайм деп. Анан устазыбыз багыш издеп барыптыр. Өтө алыс жерде жашайт экен. Ушу Бишкектин тегере окшойт. Мен түшүнүшүмчө барса эски кепе, бир эски кепе үй жыттанып кеткен. Анан барса чын эле апа жатат. Анан ушу кичине дем салып баштаганда келбети мындай келбеттүү, мындай спорт менен машыккан денелүү, мындай өтө бир сулуу жигит кирип келди дейт, мындай боевой дейбизби? Спортсмен. Ооба, анан сураптыр, апа бул ким десе, балам дептир. Анан чуак устазыбыз таң калып сурадым дейт. Бул кандай болуп калды? Ушундай устаз эми керемет айтат го. Бул баласын дейт, Америкадагы эң күчтүү кино звездаларынга салыштырса дагы өтө кооз бала дейт да. Келбети дагы, өңү башы да, денеси да. Анан апасын карабайт. Анан сурап, неге булундай болуп калды десе, балам 3 тилде эркин сүйлөйт, 3 диплому бар дептир. Учурунда мен баламды багып өттүрмүн, айткан алып берип өттүрмүн. Бир нерседен кеч калып турмун, ушу балам эч тарбия бербепмин деп өкүнгөн экен. Анан чуак устаз айтат, билим бул билим. Билим өзү көгөрө турган нерсе эгер тарбия туура берилсе деп атат да маңызында. Айтайын дегеним, сиздин эле сөзүңүздү кубаттаган бир окуя болуп калды да.